Баңгизаттарды сатуу менен алектенгендердин үстүнөн коргоп жүргөн Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери тарабынан кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча коңшу мамлекеттин аймагына мыйзамсыз түрдө жалпы салмагы 11 килограммдан ашык баңгизатын алып өтүү аракети менен мурда кармалган 2 жаранга карата козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында. Бул кылмыш ишине катыштыгы бар 3 адам мурда кылмыш болгон жерден качып кеткен Кыргызстандын жараны кармалды. Алардын колдоочусу катары Кыргызстандын жараны кармалып, анын үйүнөн баңгизат табылган. Бул жагдай анын баңгизаттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө тиешеси бар экенин тастыктады. Азыркы учурда шектүүлөр Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.